Менин дарегиме мына 3 жылдан бери улам кайрылуулар келип, улам бул маселени көтөрүп жатып, дагы бир ирет көтөргөн туура чечтим да. Парк бар да, Бишкек шаарында, 1-май районунда Победа жана Республиканская көчөлөрүнүн кесилишинде бул паркта болсо 1000 дарактарды жарандарын мына 16 жыл, акыркы 16 жылда болгон ызы чуу жөнүндө сөз да. 1000 деп тиги дарактарды отургузат жергиликтүү ошакта жашаган элдерибиз. Анан деген убагында ал парктын бир бөлүгү 3 жаранга жер бөлүнүп, экинчи бөлүгүндө 6 жаранга жер бөлүнүп, кызыл китептер берилип кетет. Эми бул мыйзамсыз. Аны 3 жылдан бери мына 3-жыл парламентте бул сессияда отуруп, улам айтып да келатам, укук коргоо органдарына каттар да кетет, укук коргоо органдардан улам мен кайрылгандан кийин ишти кайра карап атабыз, кайра козгоп атабыз деп эле көтөрүлүп туруп, ошол бойдон ызы чуу улам басылып калып атат да. А бирок бир тарабы боюнча жогорку сотко чейин жетип, тиги жарандар утуп алышыптыр. Бул бизде билбейм, акыйкаттык барбы, жокпу. Экинчи жагынан болсо, административдик сотто мына 23-сентябрда каралат деп, мына мага элдер кайрылып атат да, биз эмне кылайлы дейт. Биз деген чогулуп алып туруп, анан президентке кайрылалыбы, Камчек Кыдыршаевичке кайрылалыбы, ушу толтура биздин эмгегибиз, ушу үстү жакта парктарды салып бердиңер дейт. А биздин жарандар каяка барат деп, 1-май районунда мындай нормальный парктар деле жок. Балдарыбыз менен каяка чыгабыз деп атышат. Ушу мен жетекчилигибизге кайрылам да, эми майла жок. Президентке кайрылып атам, УКМКга кайрылып атам, башкы прокурорго дагы бир рет кайрылайын да. Чечип бербейсиздерби? Жалдыратпай да. Кызыл китептерди башка бир мындай мыйзамсыз берилип атат, анан эл чыркырап атат да. Бул бир маселе. Экинчи маселе. Ошол эле 3 жылдан бери айтылып келе жаткан дагы бир Бишкек шаарынын Профсоюз көчөсүнүн жөө басуу зонасын көрктөндүрүү жана жашылдандыруу долбоору 2018-жылы макулдашылып иштелип чыгат. Бирок ошол жерден Бишкек шаарынын мэриясы, жер ресурстары башкармалыгы бул канча убакыт өтүп кетти да, Омуралиев, Хияров жана Жуманов жарандардын ортосунда 2017-жылы Профсоюз көчөсүндө соода сервистик тейлөө объектиси курулуп, аны даже сот таларга чечилип берет да. Анан улам мындай маселени көтөрүлгөндө 1000 деп эл чогулган да, ызы чогулушкан 2 жыл мурда. Кайра чогулабыз дейт. Анан мен аларды токтотуп, кой турла, күтөлү десем, сиздин алыңыз келбей калды окшойт, биз эмне кылабыз деп, мына эки чоң орчундуу маселе бар. Улам мэрлер алмашып атат, ошол департаменттин чоңдору алмашып атат, соттордо соттор алмашып атат, бирок маселе чечилбей келе жатат. Анан бизде ушул акыркы убакта эл жүздөп чогулганда, анан телефонду сайып алып туруп бакырып чыкканда, ошондо жетекчиликтер көңүл бурабы деп мага мына кечөө келишип кайра айтып атышат. Эмне деп жооп берерин билбей калдым да. Ушуну Алмаз Акунжанович, ушул эки маселени дагы бир ирет көзөмөлгө алып коюңуздарчы, чоң сураныч. Рахмат.